Кудайдын көрөндүрүүсү бул. Кудай бизге түбөлүк өмүр берди. Ал өмүр анын уулунда. Ошентип Машаях менен бирге түбөлүк өмүргө ээбиз. Күнөөкөр адам үчүн түбөлүк өмүргө ээ болуу мүмкүн эмес болчу. Бирок Машаях биз үчүн курмандык болгондуктан адамзатка жол ачылды. Биз азыр жерде жашап жатканда эле ыйык жазууда Кудайдын убадасы боюнча түбөлүк өмүргө ээ экенибизди билебиз жана буга ишенебиз. Биз түбөлүктө Машаях менен мамилешүүдө жашайбыз. Анын курчоосунда болобуз. Ошентип биз түбөлүк өмүргө алып баруучу сапарыбызды ушул жерден ишенимге келгенден тартып баштайбыз да, түбөлүк өмүргө баруубуз менен, башкача айтканда, жердеги жашообузду аяктаганда аны толуктукта улантабыз.